Саламатсыңар балдар. Мен силер менен кайрадан жолугушканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча кыргыз тилинин жазуу эрежелерин билебиз. Буларды силер буга чейин билчүсүңөр, дагы эсиңерге салып толуктайлы. Кыргыз адабий тилинде 39 тугуш, 36 тамга бар. Алар 39 тугуштун 14-ü үндүү, 25-и үнсүз. Үндүүлөрүн карайбыз бул жерден. 8-и кыска үндүүлөр. А, Э, О, Ö, I, I, U, Ü. 6 созулма. А, Э, О, Ö, У, Ü. Ал эми I менен I созулбайт. 7 жоон ушулардын ичинен. А, О, И, У. 7 ичке. Э, Ö, I, Ü, Ü тугуштары. Ал эми үнсүздөр 6. 6 уяң үнсүздөр. М, Н, Ң, Р, I, Л. 8-и жумшак. Б, В, Д, Ж, Ж, З, Г. Бирөө Ж деп окулат, бирөө Г деп окулат. 11-и каткалаң. П, Ф, С, Ш, Щ, Ч, Х, К, Q, Т, Ц. Мына бул тугуштар үнсүздөр. Үнсүздөр демек 3кө бөлүнөт экен. Уяң, жумшак жана каткалаң. Тугуштардын белгиленишин тамга дейбиз. Ал тамгаларды силер балдар билесиңер, 36 тамга бар экенин. Эми созулма үндүүлөр кайсылар? Азыр жогоруда айтып кеттик. А, Э, О, Ö, У, Ü. Булар экиден жазылып, созулма үндүү деп белгиленет. Мисалы, ары, саат, жа, жеек, бээ, оор жана башка сөздөр. Тугуштардын жазылышы. Үндүү тугуштардын жазылышы кандай болот? Жазууда Э тамгасы төмөнкүчө колдонулат. Кыргыз тилиндеги сөздөрдө Э тугушу сөздүн башталышында келсе, Э тамгасы менен. Сөз ортосунда жана сөз аягында келип калса, Е тамгасы менен жазылат, бирок Э деп эле окулат. Мисалы, сөз башында эгин, эки, элик, эски. Ал эми сөз ортосунда болсо, же болбосо сөз аягында бет, жер, желек, темир, тирек жана башка деп жазылат. Бирок Е эмес, биз Э деп окуйбуз. Ал эми кыргыз тилинде сөз башында егин деп баштабайбыз, дайыма Э деген тугушту жазабыз. Орус тилинен же орус тили аркылуу чет тилдерден кирген кээ бир катар сөздөрдө жана энчилүү аттар айтылыш өзгөчөлүгүнө айрыкча белгилеп көрсөтүү максатында сөз башында үндүүлөрдөн кийин жана үнсүздөрдөн кийин да Э жазылышына жол берилет. Мисалы, сөз башында экватор, экономика, экран, экскурсия, экзамен, энергия, экспедиция деп жазылса, үндүүлөрдөн кийин дагы Э жазылат. Аэродром, аэропорт, поэзия, статуэтка, фаэтон, алоэ. Үнсүздөрдөн кийин мэр, сэр, чуде, улан, уде. Бул болсо, азыр айтып өттүк, орус тилинен же болбосо чет тилдеринен кирген сөздөр. Эми бул жердеги тесттик тапшырма менен иштейли. Туура жазылган сөздөрдү белгиле. А вариантында бет туура жазылган, жеек дегенде Е созулма болбойт, тескери Е жазылмак, бул туура эмес. Алоэ дегенде башка чет тилинен келген, тескери Е жазылмак. Бул дагы туура эмес болуп калды. А варианты туура эмес. Б. Суроо, Р. Аэродром деген сөз берилиптир. Суроо дегенде созулма О жазылмак. Бул туура эмес болуп калды. Р дегенде созулма Е жазылмак, бул да туура эмес болду. Аэродром дегенде Э жазмакпыз. Демек, Б дагы
туура эмес болду. В варианты. Эне, кереге, поэзия. Демек бул жерде баардыгы туура жазылды. Эреженин негизинде жазылган. В вариантын туура деп белгилесек болот. Силерге белгилеп көрсөтүп коюп турайын. В варианты туура. Ал эми Гсында эски туура жазылган. Поэзия дегенде Е менен жазылып калган. Е менен жазыш керек болчу. Бул жерде көрсөтүлгөн. Керез деген сөз керез деп жазылыш керек болчу. Эгер керез деп кишинин атын алса, анда баштабынга менен жазмакпыз. А бул жерде керез деген сөздөн алынды. Ошондуктан созулма Е жазмакпыз бул жерге. Ошондуктан Г вариантында дагы туура эмес жазылган сөздөр бар. В вариантын туура деп белгилейбиз. Андан кийин үндүү тыбыштар менен аяктаган сөздөргө үндүү тыбыш менен башталган да уланганда үндүүлөрдүн бири түшүп калат. Бала деген үндүү менен аяктаган сөзгө үндүү тыбыш менен башталган мүчөнү уласак, бир тыбышы түшүп калат экен. Бала, балам, эне, энем. Тара, таран, укта, уктап деп эки үндүү катар келбестен бирөөсү сыйгылышып түшүп калат. Андан кийин уңгу сөздөрдө болсун же сөзгө мурчоо уланганда болсун, о, у созулма үндүүлөрү йоттошкон тыбыштардан же ый тыбышынан кийин катарлаш келген учурларда алардын айкалышуусу ю түрүндө жазылат. Мисалы, аю, кою, бою, айо, тайо, жаю, кою. Себеби бул жерде йоттошкон тамгалар менен айкалышты. Эми бул жердеги тесттик тапшырма менен иштеп көрөлү. Бул жерге туура тамгаларын коюш керек экен. Аю деген сөз экен, мөөн деген сөз экен, тайо деген сөз экен, анан уктап деген сөз экен. Кайсы катардагы тамгаларды ирети менен койсок, жогорудагы сөздөр туура жазылат. Аю, ый, у коюлбайт. Мөн болбойт, созулма жазабыз. Тайо деген туура болот экен. Уктап эмес, уктап болот. Демек бул вариант туура эмес болуп калды. Андан кийин аю, ю туура жазылган. Мөн созулма ө жазылат туура. Тайо туура жазылган. Уктап п менен жазылат. Демек Б варианты туура. Андан кийинкилерин да карап өтөлү. Аю деп жазылбайт, мөн туура жазылат. Тайо деп жазылбайт, уктап болбойт, уктап болот. Бул варианты туура эмес. Г вариантында аю туура болот, мөн дегенде созулма болмок, бул да туура эмес. Тайо деген да туура эмес, уктап деген туура, бирок бул жерде эки сөз туура эмес болгондуктан Г варианты туура эмес болот. Андан кийин үнсүз тыбыштардын жазылышы. Төл сөздөрдүн аягында Б, В, Д, Ж, Г тыбыштары колдонулбайт, бирок өздөштүрүлгөн герб, клуб, араб, гараж, парад, эпилог сыяктуу сөздөрдө сакталат. Демек балдар, кыргыз тилинде Б, В, Д, Ж, Г деген тыбыштар менен аяктаган сөздөр дээрлик жок. Б тамгасынын жазылышы. Б тыбышы эки үндүнүн ортосунда жылчык-жыл В тыбышына окшош айтылса да, жазууда Б тамгасы менен жазылат. Мисалы, ова десек В менен угулуп атат, аба десек В менен угулуп атат, бирок аба дейбиз. Совол десек В менен угулду, бирок Б менен жазабыз. Суроо маанисиндеги сөз. Өбөлгө деп айтылып атат, обон, үбөлүк, кубаныч, убал, добуш дегенде В менен угулуп атат, бирок ал жазганга жол берилбейт. В менен жазганга Б менен жазабыз. Дагы тесттик суроо менен иштейбиз. Герб, оба, парад, гараж, мэр деген сөздөрдү кайсы тамгаларды туура койсок туура жазылган болот? Карайлы.
А вариантында герб П менен жазылбайт. Оба дегени туура болду. Парад эмес Д менен жазылат. Гараж эмес гараж Ж менен жазылат. Мэр дегенде тескери жазылат. Демек, А варианты туура эмес. Б вариантында герб мында туура эмес болуп калды. Демек, бирөө туура эмес болгондон кийин эле туура эмес деп эсептей берели. В вариантында герб туура болду. Бирок ова эмес, оба деп жазылыш керек болчу. Парад туура, гараж эмес гараж дедик, мэр туура жазылган. В варианты дагы туура эмес болуп калды. Бардыгы туура жазылган жок. Г вариантын көрөлү. Герб туура, оба туура, парад туура, гараж туура, мэр туура жазылган. Демек, Г вариантын тандасак, тамгалар туура коюлат. Андан аргылантабыз. Г тамгасынын жазылышы. Сөздөгү же муундагы жоон же ичке үндүүлөрдүн катышына карай Г тамгасы эки түрдүү тыгыштык милдет аткарат. Жоон үндүүлөр катышып жүргөн сөздөрдө жана муундарда Г тамгасы түпчүл Г тыгышын билдирет. Бул жерден карасаңар, жана айтып өткөнбүз, жоон үндүүлөр кайсылар экен? А, Ы, У деген тыгыштар болчу. Демек, бул жерде Г тыгышы менен айтат экенбиз. Ага, агыш, айгыр, бугу, булгары, гана, жоогазын, жыргал, кургал, шагыл. Демек, тамагыбыз менен Г тамгасы айтылат экен. Ал эми ичке үндүүлөрдө катышып турган сөздөрдө жана муундарда Г тамгасы орточо Г тыгышы менен айтылат. Ги. Гүл, дөңгөлөк, илгич, кемеге, тегирмен, үгүт, чегетек, эгин. Ал эми орус тили аркылуу кирген сөздөрдө жоон жана ичке үндүүлөр менен келген муундарда дагы Г тамгасы орточол тыгышын билдирет. Орус тилинен келген сөздөр дайыма Г тыгышы менен айтылат. Газ, галстук, гигиена, госпиталь, градус, агитатор, агроном, бригада. Бир катар сөздөргө Г тыгышы сөздүн эң аягына келгенде капкалаң Г тыгышы сыяктуу айтылат. Бирок жазууда Г тыгышы сакталып кала берет. Мисалы, педагог десе К болуп угулат, бирок педагог деп жазабыз. Налог деп айтылат, бирок жазылганда налог Г менен жазабыз. Диалог, диалог, демагог, демагог, залог, залог. Жазылышы боюнча Г тамгасы менен жазабыз. Эми Ж тамгасынын жазылышы кандай болоорун көрөлү. Кыргыз тилинде Ж тыгышы менен орус тилинен кабыл алынган сөздөрдөгү Ж тыгышынын айтылышы бири-бирине туура келбесе да, бул эки тыгыш бир гана тамга аркылуу берилет. Жашыл, желек, жигит, жолборс, жөнөкөй, жумшак, жүн, жыгач, жандарм, жюри, пейзаж, мажбур, муктаж деген сөздөрдө кыргыз тилинде Ж деп айтсак, орус тилинде Ж деп айтабыз. Экөөнүн жазылуу тамгалары окшош, бирок окуй келгенде айырмаланат. К тамгасынын жазылышы. Сөздөгү же муундагы жоон ичке үндүүлөрдүн катышына карай К эки түрдүү тыгыштык милдет аткарат. Жоон үндүүлөр катышып түзүлгөн муундарда К тамгасы түпчүл К тыгышын билдирет. Мурунку тамгаларда дагы айтып өткөнбүз, Г тыгышы деп. Ошол убакта дагы жоон үндүүлөргө жазыларын айтканбыз. Жоон үндүүлөрдө кагаз, как, кайчы, кокту, кокустук, кургак, кызык, аксак, нокок, окуу, сактык, тамак, укук деп жазылат жана ушундай окулат. Ал эми ички үндүүлөрдө болсо К тыгышы менен билдирет экен. Кедей, кекелик, кийим, кичинекей, көгүчкөн, күлкү, ичке, айыпкер, эшик деп айтылат. Ал эми орус тилиндеги сөздөр К тыгышы менен окулат. Кадр, казарма, картон, климат, кодекс, курорт, край, лектор, полковник, тактика, факультет, хоккей, экспонат.
Мына к тыбышынын окулушунун айырмачылыктарын билдик. Ф, Х, Ц, Ш тамгаларынын жазылышы. Алфавиттен орун алган Ф, Х, Ц, Ш тамгалары дээрлик орус тили аркылуу кирген сөздөрдө колдонулат. Фабрика, фамилия, ферма, фляга, цемент, цех, патефон, плащ, художник, цензура, футбол, химия, экскаваторщик, цирк, циркуль, щетка деген сөздөр булар орус тилинен келген сөздөр. Кыргыз тилинде көп бул тамга колдонулбайт экен. Кыргыз тилинде F тамгасы айрым тууранды жана сырдык сөздөрдө, ошондой эле кээ бир энчилаттарда гана колдонулат. Күндүн ысыгын карачы десек, бул тууранды сөз болду. Бөф, жыты жаман экен десек, сырдык сөз болду. Анан Фатима, Фарида деген кишинин аттары болсо, бул энчилаттарда колдонулат. Кыргыз тилинде Х тамгасы хан, пахта деген сөздөрдө, хаха, ах, бах сыяктуу сырдык же тууранды сөздөрдө гана колдонулат. Ал эми башка тилден келген, башкача айтканда араб, иран тилдеринен кирип, айрым тектеш тилдерде Х аркылуу айтылып жана жазылып жүргөн рахмат, рахат, хурма, хурсант, хуштар сыяктуу сөздөрдүн кыргызча К аркылуу айтылышына жана жазылышына да жол берилет. Кыргыз тилинде ырахмат, ыракат, курма, курсант, куштар деп жазууга жол берилет экен. Дагы тесттик тапшырма менен иштеп көрөлү. Жоон үндүүлөр катышкан сөздөрдүн вариантын белгилегиле. Демек, жоон үндүүлөр менен катышкан сөздөр К же болбосо Г деп окулат деп айттык. А вариантында жоогазын, кайчы, ыракмат деп жазылыптыр. А варианты туура болуп атат. Эми калган варианттарын да көрүп көрөлү. Б варианты тегирмен, кийим, курма. Бул жерде курма туура болду, калганы ичке үндүүлөр болуп калды. В вариантында бригада, лектор, рахмат. Рахмат жоон үндүү болду, калгандар ичке үндүү болду. Лектор башка тилден келгендиктен жоон дагы ичке да үндүүсү бар. В варианты да туура эмес болуп калды. Г варианты химия, бугу, эгин. Бул жерде бугу деген жоон үндүү бар экен, бул жерде калганы ичке үндүүлөр экен. Бул варианты да туура эмес болуп калат экен. Демек, бул жерде А варианты эле туура болот. Андан арылайбыз. Йоттошкон Е, Ё, Ю, Я тамгаларынын жазылышы. Йоттошкон Е тамгасы төмөнкү учурларда жазылат. Үндүү И тыбышынан кийин йоттошкон Е тыбышын билдирүү үчүн колдонулат. Тиешелүү, тиер, тийбес, чие, чиеленген дегенде И тыбышынан кийин йоттошкон Е тыбышы келсе, Е деп жазылып калат экен. Чие, ый эмес, Е деп жазылат экен. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө сөз башында жана үндүүлөрдөн кийин Е тыбышын билдирет. Европа, Египет, Евангелие, траектория, реестр, диета, иероглиф, клиентура, проект, уезд. Аягы ый тыбышы менен бүткөн сөздөргө үндүү менен башталган же үндүү тыбыштан турган көбүнчө чакчылдын А, Э мүчөлөрү уланганда жазууда Е же Е түрүндө берилбестен Е тамгасы аркылуу гана берилет. Демек, ый, деп Е же болбосо ый, түрүндө жазбай, Е түрүндө жазат экенбиз. Ки деген оңгу сөзгө Е, анан Т деген мүчө уланганда киет болуп калат экен. Чиет, кеңей, кеңейет. Булардын киет, чиет, кеңейет же кеңейет болуп жазылышына жол берилбейт. Балдар ушул эрежени жакшылап эсиңерге сактап алгыла. Тесттик суроолорго жооп берип, билгендерибизди мурунку азыркы үйрөнгөндөрүбүздү бышыктап көрөлү. Туура жазылган вариантын белгилегиле. Налог, чиет, рахмат. Чиет дегенди азыр айтып өттүк, ый эмес, чиет деп жазылат. Демек, бул жери туура эмес болуп калды. Рахмат дегенде рахмат деп жазылат, же болбосо кыргыз тилинде ырахмат деп ы кошулуп жазылат. А варианты туура эмес болуп калды.
Б вариантында чиет туура жазылган, диалог туура жазылган, уезд туура жазылган. Б варианты туура болуп атат. Б вариантында көрүп көрөлү. Диалог К болуп айтылат дедик, бирок жазылганда Г менен жазылат. Киет дегенде ый жок, киет эле болуп жазылат. Курма туура жазылган. Бирок Б вариантында экөө туура эмес, бул вариант туура эмес болуп калды. Г вариантында кеңейет дегенде кеңейет, эки катар келип жазылат. Кеңейет дегенге жол берилбейт. Европа эмес, Европа деп жазылат. Г варианты да туура эмес болду, демек В варианты туура болду. Андан кийин ё тамгасынын колдонулушу. Ё тамгасын кандай колдонобуз? Кыргыз тилинде ё тамгасы төмөнкү учурларда колдонулат. Ё тамгасы уңгу сөздөрдө, үндүүлөрдөн көбүнчө О тамгасынан кийин гана жазылып, татаал ё тыбышынын ордуна жүрөт. Боё, боёк, коён, оён. Бул сөздөр боё, коён, оён түрүндө ё менен жазылбайт. Йоттошкон ё тамгасы менен жазылып калат. Кой, сой, чой, той сыяктуу аягы ой менен бүткөн уңгу сөздөргө О тыбышы менен келген мүчөнүн айкалышы ё аркылуу коёт, соёт, чоёт, тоёт болуп жазылбастан ё тамга менен жазылат. Соёт деп жазабыз, чоёт, тоёт деп жазат экенбиз. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө ё тамгасы төмөнкүчө колдонулат. Сөз башында үндүүлөрдөн кийин ё тамгасы ё тыбыштарынын ордуна жүрөт. Ёлка, заём. Бир катар сөздөрдө ё тамгасы үнсүздөрдөн кийин О тыбышынын ички айтылышын билдирүү үчүн колдонулат. Мисалы, вертолет, самолет, суфлер, актер. О тыбышын ичкертип айтып жатат. Ё тамгасы F тамгасынан кийин кээ бир энчилаттарда же чет тилдеринде кирген айрым сөздөрдө гана жазылат. Федор, шофер. Орус тили аркылуу кирген бир катар сөздөрдө Ж, Ч, Ш тыбыштарынан кийин ё тамгасынын жазылышы учурайт. Дирижер, стажер, зачет, счет, счетчик, щелочь, щетка. Төмөнкүдөй кабыл алынган сөздөр ё тамгасы менен эмес, ый, о тамгалары менен жазылат. Йод, район, майор, Нью-Йорк. Жакшылап көңүл буруп, балдар, эсиңерге сактап алгыла. Ю тамгасы кайсыл убакта колдонулат, кандай жазылат? Кыргыз тилинде ю тамгасы төмөнкү учурларда колдонулат. Уңгу сөздөрдө ю, ый, у тамгаларынын ордунда жүрөт. Коюн, оюн, уюм, чоюн. Аягы ый менен бүткөн сөздөргө таандык мүчөлөр же ын, ыл, ыш сыяктуу үндүү менен башталган мүчөлөр уланганда тыбыштык ю айкалышы ю тамгасы менен берилет. Кой деген уңгу сөзгө ын мүчөсүн улаганда коюн, кой, ын, коюн, той, ын, тоюн, сой, ыш, союш жана башка сөздөр. Аягы ый тыбышы менен бүткөн сөздөрдөн кийин созулма у мүчөсү келген учурларда алардын айкалышы ю түрүндө жазылбастан ю анан у тыбышы түрүндө жазылат. Койго у мүчөсүн уласа кою у созулма түрүндө жазылат. Сою созулма у эмес, йоттошкон тамга, андан кийин у жазылат. Жазууда ю тамгасы орус тили аркылуу кирген сөздөрдө орус тилиндеги маанисин толук сактап, бир бүтүн тыбыш катарында колдонулат. Бюст, жюри, парашют, бюро. Бул жерде ый, у деген тамга берилген жок, ю тамгасы өзү жеке маанисинде колдонулду. Бул жерден тесттик суроолор менен иштейли. Туура жазылган вариантын белгилегиле. А вариантында койот. Жок, бул туура эмес жазылган. Койот дешибиз керек болчу. Счет дегенде ё менен жазылмак, бюст туура жазылган. А варианты туура эмес болуп калды. Б вариантында
тоёт туура жазылган, йод туура жазылган, куюн туура жазылган. Демек, Б варианты туура деп белгилеп коелу. В, Г варианттарын көрөлү. В вариантында самолет туура жазылган, оюн ю менен жазылмак, туура эмес болуп калды. Парашют эмес, парашют. Ю жазмакпыз. Бул жер дагы туура эмес болуп калды. Г вариантында майор, майор эмес, майор, ый, анан о тыбышы жазылмак. Сою дегенде ю, анан у жазылат. Жюри туура жазылган. Демек, Б варианты туура жазылган. Я тамгасынын жазылышы. Кыргыз тилинде я тамгасы төмөнкү учурларда колдонулат. Оңгу сөздөрдө ый жана а тыбыштарынын айкалышын билдирет. Аяк, аянт, баянда, даяр, уят деген сөздөрдө ый менен а тыбышынын ордуна я тамгасы жазылат. Аягы ый менен бүткөн сөздөрдөн кийин а тыбышы менен башталган мүчө уланган кезде я тамгасы колдонулат. Жай, а, т, жаят деп жазылат. Кый деген оңгу сөздүн аягы ый тамгасы менен бүтүп аткандыктан ага а тыбышы менен башталган мүчө уланганда я болуп жазылып калат. Кыябыз. Жей, ар, жыяр. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө я тамгасы орус тилиндеги мааниси толук сактап, бир бүтүн тыбыш катарында колдонулат. Авиация, акация, галерея, снаряд, идея, маяк. Бул жерде ый, а деп болган жок. Я тамгасы өзү жазылды. Бул жердеги тамгаларды ирети менен коюп көрөлү. Бул жерге кайсы варианты туура келет? Даяр, ян коебуз, туура. Жаят, туура. Снаряд, туура. А варианты туура болуп атат. Аны белгилеп коеюн. Калган варианттарды дагы көрүп чыгалы. Б вариантында даяр деп жазылбайт. Бул туура эмес болуп калды. Жаят туура болот, снаряд туура болот, бирок бир сөзү туура эмес жазылып калды. Б варианты туура эмес. В вариантында даяр туура болот, жаят туура эмес жазылып калат, я жазышыбыз керек болот, снаряд туура жазылган. В вариантында дагы туура эмес сөз бар болгондуктан бул дагы туура жоопко кирбей калат. Г вариантында даяр деп жазылбайт, я жазышыбыз керек, жаят деп жазылбай, я жазылыш керек, снаряд туура жазылган. Демек, Г варианты дагы туура эмес болуп калды. Бул жерде А варианты туура жазылган. Балдар, силер тамгалардын туура жазылышын билдиңер. Бүгүнкү сабакта дагы силер өзүңөргө керектүү маалыматтарды алдыңар, эсиңерге сактап алдыңар деп ойлоймун. Кийинки сабактан жолугушканча көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.